Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болгон. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Андыктан бардык мекендештеримди, сүйүктүү окуучуларымды бүгүнкү улуттун баа жеткис байлыгы, руханий куралы болгон мамлекеттик тил улуу майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Ооба, улуу майрам деп айтууга толук негиз бар. Анткени ар бир улуттун өзүнүн ыйык өзгөчөлүктөрү болот. Алардын эң башкысы бул тили. Бүгүн тилин жоготкон эл эртең элдүүлүгүн жоготот. А элдүүлүгүн жоготкон элде эч качан мамлекеттүүлүк деген түшүнүк болбойт. Башка элдерге сиңип жок болуп кетет. Карт тарыхта жүздөгөн элдердин башка элге сиңип жок болуп кеткени баарыбызга маалым. Ошонун баары алгач тилин жоготкон. Андан соң дилин жоготкон. Анан барып элдүүлүгүн жоготкон. Демек тилибизди көздүн карегиндей сактап, улам байытып, өнүктүрүп өстүрүп туруу ар бир кыргыз атуулунун ыйык милдети. Чырмалышкан иштин да чатышы бар, чындыктын да чыгышы батышы бар. Чытырмандын кудайы пил эмес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын дагы башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага, кыйшактап бийлеп туруп. Кыргызмын дейсиң мага, кыргызча араң сүйлөп туруп. Кыргыз эмес, кыргызды жыдыткандар, кылым кезген тарыхын унуткандар. Кыргыз эмес, кыйшайтып калпак кийип, кадыр баркын калкынын куруткандар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Уулуң дагы, кызың дагы жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың. Колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес. Калкын чанган калкынын тилин чанган, хан болсо да кыргыздын баласы эмес.